Bölüğünü başlayın. Urmatlı eneler, mına uşu sözdөрümdü jakşı ugup tыңşap, kayta uguңuzдар. Özü bir ugup 7 marta mal gevşegендей akıl kalçap ойлонуш керек. Ошо ысык көл нарындыктар айтмакчы Капырагайдын bir сөзүнүн астыда bir чоң том китеп боло турган ой жатат экен дегендей. Бул сөздөр мааниси өтө чоң. Мен сиздерге бул сөздөрдү айтыш үчүн том китептерди окуганмын. 25 жыл иликтегенмин, үйрөнгөнмүн. Самарканд, Ташкент, Алматы, Москва, Бишкек, Турция, Стамбул, Финляндия, Таллин, Астана, Кокон, Ош шаарларында кезип жүргөнмүн. Гостиница жок, автовокзалдарда, скамейкаларда жатып илим жыйганмын. Ошолорду жыйып келип, асалары, балары балды топтогондой топтоп сиздерге берип атам. Баркымды билгендердин эсиндемин дегендей, баркыны билгендерге булар кымбат алтынга тете сөздөр. Баркыны билбеген, мал дүнияга, байлыкка, мактанууга, чиренүүгө азгырылган адамдар болсо эмне дейбиз? Алар үчүн башка нерсе. Илайым олоргайам Кудай инсап берсин. Келиңиздер, сөздүн баркыны баалап үйрөнөлү. Адамдын баркыны баалап үйрөнөлү. Китептин баркыны баалап үйрөнөлү. Балдарга үйгө эң кымбат баян нарындык энедей белегибиз китеп болсун. Китептерди издеп алыңыздар. Кымбат китептерди алып бериңиздер. Китепти анан алып бирге окуңуздар. Китепти сүйлөшүңүздөр. Улуу адамдар жөнүндө бирөөлөр ойлобосун, Капырагай өзүнүн китебин эле айтат экен деп. Мен сиздерге айтайын, Юсуп Баласагындын Кутадгу билигини окуңуздар. Алып коюңуздар шо китепти. Экинчи Кабус Нааманы окуңуздар. Алишер Науайны окуңуздар. Мына мен сиздерге айтайын. Чыңгыз Айтматовдун 10 томдугу чыкты, үйгө алып коюңуздар. Мына мен сиздерге айтайын. Масару Ибуканын 3 жаштан кийин кеч деген китебин алып коюңуздар. Албетте булар керек. Ал эми менин ата-энелер сиздер үчүн деген китебим бул ушулардын баарыны жалпылоочу концептуалдык китеп. Бул ушулардын 1 жаштан бойго бүткөндөн 17 жашка чейинки 18 жашка чейин балдарды тарбиялоого арналган китеп. Өзүн өзү тарбиялоо деген китебим 3 жаштан 99-100 жашка чейин адам өзүн өзү тарбиялашы жөнүндөгү китеп. Мына ушундай бир китептерге көңүл буруңуздар. Балдарга жөн эле китеп тап кел, мана окудум, оку деп койсоңуздар болбойт, өзүңүздөр окуңуздар. Жүзүмдү көрүп чүмөк урат дейт. Балдар сиздерди көрүп, анан кийин астайдыл, сыткы дылдан, чин ыхластан ыхлас кылып уксаңыз, окусаңыз, мана азыр мен өткөн 4 бөлүктөн турган сабак лекцияны үйдө атасы менен балдарыңыз менен 2-3 күн талкуу кылыңыздар. Кандай сонун болот. Балдарыңыздар түбөлүккө сиздердин кучагыңыздарда жүрбөйт. Эрте Кудай кааласа каттарып, балапандар уясыдан учкандай учуп чыгат. Ошко, Бишкекке, Москвага, Нью-Йоркко кетет. Мана азыр Алимбеков, Адымиталип аялы экөө тарбиялаган кызыбыз Гүлмира азыр Америкада жүрөт. Мадина Кытайга барып келди. Орозгүл Корея, Германияга барып келди кыздарыбыз. Алыстарга турмуштун чоң океаныга чыгат. Дайым жанында биз жүрө албайбыз. Ошо өздөрү жүргөндө бейхабатыр, эсен аман жүрсүн, Кудай сактап жүрсүн десек агар, аларды илим, билим, тарбия менен, иман менен толтуруш керек. Ошондо олар хор болбойт, зуар болбойт. Акча берген, жийип берген тыйын акчабыз түгөп калат. Илим, билим, иман тарбиясы түгөбөйт. Ошол илим, билим менен жаңы долларды дүйнөнү таба берет. Ушул эсиңиздерде болсун. Балдар
kunt koyup sabak kılışka, emgek kılışka, mehnat kılışka үйрөнсүн. Үлгүсүнү көрсөтүңүздөр. Андай энелер бар айылыбызда. Менен мугалим дагы жакшы энелерибиз бар. Алардын атын айтсам агар сиздер абыл эжекей да дейсиздер. Ошол үчүн мен катардагы жөн үйдө отурган энелерден айтайын. Мына Аширова деген эне бар. Ол мына ол суучу Азамкулдун аялы, атын эсинен чыкты. Марипат эже бар, Каримованын аялы, Абдырашид Маликалардын апасы Марипат эже. Кандай эне жакшы. Дагы бир Аширов деген бар, Мина бар. Мына кандай жакшы үлгүлүү эне. Мына жаркын эне азыр Азаматтын апасы. Мына мен атайлап үйдө отурган жөнөкөй энелерди айттым. Ошол Гүлмиранын апасы, аты эсинден чыкты, Абдымиталип Алимбековдун аялы. Мына мен 4-5 энелерди мисал келтирдим. Кимдин атын атабасам капа болуп калбаңыздар. Көп энелерибиз бар. Мына булардын балдары, кыздары элге үлгү. Ошондой энелерден болуңуздар. Шу баланын, шу кыздын энеси ким экен, ата энесиге рахмат дей турган балдарды өстүрүңүздөр. Ал үчүн таалим, тарбия бериш керек. Илим, билим бериш керек. Har күн бериш керек. Мана капырагай айттыңыз, мен отурдум деп туруп 1 саат отуруп, ана ошо мен 1 айга чейин айылдан, көчөдөн бошобосок болбойт. Тиричилик, тала, маш, жүгөрү, баргек кандай маанилүү болсо, балаңыздын тарбиясы ошондой эле маанилүү. Ошого айттым, 4 саат тиричилик кылсаңыз, 4 сааттын 2 саатыны балаңыз менен китеп окушка, жакшы адамдар жөнүндө сухбат кылышка арнаңыздар. Мына ушинтип бүт айылыбыздын энелери бала тарбиясыга көңүл бурсак жакшы болот. Ошондо мына мелисага түшкөнү азаят, каналдын үстүгө чыгып төөлөшкөн азаят, ОРТ, ЖРТдан тестирлөөдөн балы жогорулайт, адеби, мээрими көбөйөт, өзүңүздөрдү дагы сыйлайт, айылдагы башка адамдарды дагы сыйлайт, баскан турганы жакшы болот, түндө кыйкырып жүргөндөр азаят, отуруш кылгандар, ичкендер, чеккендер, бузукулук, чатак иш кылгандар азаят. Бардыгы сиздердин колуңуздарда турат. Кийинки сабактарда мен икаяларды, эң кымбат чоң китептерден алынган икаяларды, илимий маалыматтарды кам-камдан сиздерге берем. Акырда айтарым, бүгүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Урматтуулар, мына Шахназа администратор, ошонун сөзүнү аны менен бирге мына Нарбүү илимий жардам багыт берип турат. Сапаргүл уюштуруу иштериге жардам берип атат. Ушуларды угуңуздар. Акжол жалпы көзөмөлдөп турат айылдын бии. Булар жөнүндө айыл өкмөтүбүз кабары бар. Чынар Осмоновна зам губернатор кабары бар. Алар дагы эле айта турган сөздөрү бар. Али мен сиздерге Идрис Айтыбаевди, Нуржигит Кадырбековди сүйлөтүп, же болбосо видео звон кылдырып, же чакыртып беремин, Кудай кааласа. Эң улуу адамдарды шу сиздерге голосовойдон жөнөттүрөмүн. Бул Кыргызстанда Лейлекте эң чоң жаңылык башталды. Айылдагы жалпы айылдык энелер мектеби. Илгери гимназияда энелер мектеби эди. Энди айылдын энелер болгондо дагы жаш энелер мектеби. Доктурларды чакырабыз, педиатр, доктурлардын сөзүн угасыздар. Улуу азиз инсандардын, тажрыйбалуу энелердин сөздөрүн угасыздар. Эң жакшы таалим тарбия алып балдарыңыздарды тарбиялайсыздар. Кийинчерээк көрөсүздөр, бул дагы 1-2-3 жылда бүтүн Кыргызстанга жайыла турган жаңы бир ишти баштап атабыз. Кудай өзү колдосун. Бар болгону укканыңыздарды кайта угуп, талкуулаңыздар, чыгып пикириңиздерди айтыңыздар, жазыңыздар. Жыйым отурбаңыздар. Актив болуңуздар. Буга даярданып бир канча убакыт кетет. Шахназдын, Нарбүүнүн көп эмгек кылышат. Мына ошо экөө жооптуу, Сапаргүл экөөбүз уюштуруп, багыттап берип турабыз.
Эң башыда турган мунун администратору Шахназ. Мени сыйласаңыздар, Шахназды сыйлап угуп коюңуздар. Албетте, ол жаңы бир аз тажрыйбасы аз, бирок анын зээни өткүр, аракети күч. Мен таң калдым, бир апта тынбай келди, менен суранды. Агай, шуну ачып бериң, өтүп бериң деп. Шахназга рахмат. Сиздердин баарыңыздарга ушу тынчтык, аманчылык каалаймын. Активдүү катышыңыздар. Бирдики жүзгө, жүздүкү миңге дей. Ушул менден уккандарды айылда, көчөдө, базарда жүргөн жериңиздерди айтып, жакшылык кабарды жеткизиңиздер. Келиңиздер, таалим, тарбия, жакшылык, курсанчылык кабарды көп айталы. Тескери сөздөр өздөн өзү камайып жоголуп кетсин. Кудай ааламга тынч, аманчылык берсин, жаштарга өмүр берсин, үй бүлөңүз тынч болсун, күйөө бала чакаңыз менен эсен аман жүрүң, балдарыңыз өмүрлүү болсун, балдарыңыздардын жакшылык күндөрүнү көрүңүздөр. Рахмат сиздерге, эсен болуңуздар, эмки жолугушууга чейин.